رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان. Birinci жолу. Мен абдан мында күткөн эмесмин мынчы. Жакшы болуп атат булчу. Бул кечечи. Мен мындай күткөн эмесмин, көргөн эмесмин. Көп жерде көрүп жүрөм, мындай жерлерди көрөм, барам. Бирок мындай болгон эмес да. Жакшы. Аябай жакшы болуп атат. Эми бардыгы жакшы. Мен да ойлогон эмесмин, эми баягындай эле го депчи. Эми билбейм кандай көрөм мындай жерде. Көрөмбү, көрбөймбү? Бир 5 эле көрөм го дейм. Жакшы сон болуптур, жакшы даярдалыптыр. Жакшы жана ортодо жаш балдар сүйлөп, маназ айтып, жанагы эмелерди, макал лакаттарды айткандары жакты. Тамак дагы жакшы уюштуруптур. Плов, мындай даамдуу плов жеп көрөлүк болчумун, жакты. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Бүгүнкү кадыр кечибиз жакшы болду. Буга чейин башка мечиттерде өткөргөнбүз, иншалла. Бул мечитке жетпей аттык элек. Бүгүн Аллах таалам бизди бул мечитке өзү эметип койду, жакындатып койду. Мындай кишини да мен да биринчи жолу көрүп атам. Ушу мечитти көргүм келген мен мурун. Анан ушул жака чыгынып бүгүн иншалла келип калдык. Бишкектен келдик. Аллага шүгүр, ибадаттар жакшы болуп атат. Намаздарыбызды толук менен окудук, зикирлерибизди чалдык. Өзбек бир туугандарыбызга зухурлук кылганга Аллах ыраазы болсун. Абдан сонун болду, берекелүү болду. Ушунча кишини да ушунча кирип биринчи жолу көрүшүм. Андан мурун кичинекей мечиттерде өткөргөнбүз кадыр түндө. Анан мында Аллах ыраазы болсун. Мечит дагы аябай кооз экен. Бияктан окуучулар көп экен. Өзүбүздүн бир туугандарга жолугуп атабыз. Бир айлык окулукта жүргөн буйруса. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Мынакей айлардын эң султаны болгон Рамазан айында турабыз. Жана түндөрдүн эң кадыры болгон кадыр кечесинде турабыз. Мына ушул күнү атайын руханий байлык издеп, алыс жакындан келген бир туугандарыбыздын дуа тилектерин Аллах таалам кабыл кылган болсун. Жана да ушул түнү кадыр түндү издеп келген жалпы калайык калкка атайын Ташкенттен келип аш басып жаткан бир туугандарыбыздын кылып жаткан жакшы саарлыктарын Аллах таалам кабыл кылган болсун. Жалпы эле ушул Рамазан айында кылып жаткан баардыгыбыздын кылган ихсан садакаларыбызды, кармаган орозолорубузду, ооз ачарларыбызды Аллах таалам кабыл кылган болсун. Кийинки Рамазан айларына чейин Аллах таалам баардыгыбызды аман эсен, сак саламатта жеткирсин. Жана баардыгыбыздын мына келерки айт майрамдарыбыз куттуу болсун.